Бүгүнкү жаңылыктарды мен Нурлан Соорбеков таныштырам, анда бүгүнкү жаңылыктардын кыскача түрмөгү. 17 февралда Талас шаарындагы Манас ата балдар сапат лицейинде англис тил сабагы боюнча мектептер, лицейлер жана университеттер арасында дебат болуп өттү. Бул дебатка биздин чыгармачылык топ катышып келди. Сөз кабарчыбызда. 17 февралда Талас шаарындагы Манас ата балдар сапат лицейинде англис тил сабагы боюнча мектептер, лицейлер жана университет арасындагы дебат болуп өттү. Бул дебаттын максаты англис тилин өнүктүрүү жана аны менен бирге окуучулардын лидерлик сапаттарын, эл алдына чыгып сүйлөөсүн өркүндөтүү. Бул дебат бир гана англис тили эмес, ошол эле учурда баланын изденүүсүн өнүктүрүүгө жардам берет. Дебаттын жүрүшүндө атайын актуалдуу темалар камтылган. Мисалга ала кетсек, азыркы учурда чөнтөк телефон аркылуу көбүнчө социалдык тармакта отургандыгын көрүп билип келебиз. Соц тармактарда отуруп убактыларын кетирбестен, интернеттин жакшы жактарын пайдаланууну үйрөнсөк болот деген ойлор айтылды. Жалпысынан команда арасында өткөн бул дебатта биринчи орунда Талас Мээрим кыздар сапат лицейи, экинчи орунда Талас Мээрим сапат лицейи, үчүнчү орунду Манас ата сапат лицейи ээлешти. Азыркы учурда англис тили бул дүйнөлүк тил катары эсептелинет. Бардык нерсе чоң иш-чаралар англис тилинде түшүндүрүлөт. Кандай чоң проблемалар болсо англис тилинин аркылуу чечилет деген максатта Талас шаарындагы жергиликтүү мектептерди, университет жана биздин Манас ата Талас Мээрим кыздар лицейи арасында болуп аткан бул дебат мен ойлойм ошол жаштарга жакшы пайдасы тиет деп. Дебаттын уюштурганыбыз 2017 жылы 7 декабрда болгон. Бул жаңы эле башталган нерсе дебат. Бул биринчи болуп жатат Таласта. Мен ойлойм, мындан кийин дагы улантабыз деп бул дебаттыбызды. Дебатыбыздын комиссиясынын курамы Талас университетинин мугалимдери, American Corner волонтерлору, андан кийин Талас Манас ата лицейинин мугалимдеринен турат. Ошолордун комиссиянын негизинде мени бул Талас дебат организациондун директору катары шайлашты. Ошол жүктү аркалап жүрөбүз. Буйруса жакшы болот деп ойлоймун. Дебаттын жыйынтыгы жалгыз гана англис тилин текшерүү эмес, бул ал жерде изденүү, ким көп окуй турган болсо, ошол жеңишке жетет деп коюлган максатыбыз. Жалгыз гана англис тилин окуучулардын арасында Америкага Flex программасы менен барып келгендер да бар. Бирок аларды жалгыз гана бул англис тили олимпиадасы эмес, дебат болгондуктан бул жерде дагы өзүнүн куралдары, өзүнүн правилалары бар. Ошон үчүн ошол нерселерди сактаса, анда жеңишке ар бир команда жетет. Калпакты импорттоого тыюу салган мыйзам долбоорун эл да талкуулай алат. Мыйзам долбоору ишке ашса, коңшу өлкөлөрдөн жасалган сапатсыз калпактарды алып келүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу Спутник агенттиги макала жазган. Калпакты импорттоого тыюу салган мыйзам долбоорун эл да талкуулай алат. Мыйзам долбоору ишке ашса, коңшу өлкөлөрдөн жасалган сапатсыз калпактарды алып келүүгө тыюу салынат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги чет мамлекеттен импорттолгон ак калпактарды өлкөгө киргизүүгө тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорду талкуулоого жай тургундар да катыша ала турганын билдирди. Аталган демилгени Жогорку Кеңештин депутаттары Экмат Байпакбаев менен Бакирдин Соонбеков көтөрүп чыккан. Алар жеке ишканалар коңшу өлкөлөрдөн синтетикалык материалдан жасаган сапатсыз калпактарды алып келип жаткандыктан чет элдик коноктор алдында кыргыздын ыйык делген баш кийиминин баркы түшүп жатканын билдиришкен. Бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Демек Кыргызстандын бардык жараны өз ой пикирин билдирип, жана сунуштарын өкмөт менен Жогорку Кеңештин сайтына калтыра алат деп айтылат маалыматта. Эми чет элдик жаңылыктардан. Рэпер Дрейк $1 миллион элге таратты. Музыканттын продюсерлери клип тартуу үчүн акча бөлгөн, бирок ал аны башка максатка жумшаган. Бул макаланы Спутник агенттиги кабарлады.
Yeah. Рэпер Дрейк $1 миллион элге таратты. Музыканттын продюсерлери клип тартуу үчүн акча бөлгөн. Бирок ал аны башка максатта жумшаган. Катардагы жарандарга дээрлик $1 миллион таратканын Variety басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, ырчынын продюсерлери Goods Plan аттуу ырына клип тартуу үчүн акча бөлгөн. Бирок рэпер аны кишилерге таратып берген. Акча таратып жаткан видеосун ал YouTube каналына жарыялаган. Ырчы бир студенттин окуусу үчүн $50 миң берген. Жаштар борбору менен өрт өчүрүү кызматына $70 миң белек кылган. $10 миң музыкалык мектепке берсе, айрым үй-бүлөлөргө автоунаа сатып берген. Рэпер супермаркетте соода кылгандардын акчасын төлөп, көчөдө жардамга муктаждарга кол сунган. Жалпысынан Дрейк $997 миң тараткан. Рэпер бул аракетин өмүрүндөгү эң маанилүү окуя болгонун билдирген. And still, thank God for what's happening right now. It might not be. Беларустун атынан Евровидение сынагына Украина улутундагы ырчы катышат. Мындай маалыматты Супер Кейджи сайты маалымдады. Беларусь өлкөсүнүн атынан Евровидение сынагына Украина улутундагы ырчы 24 жаштагы Никита Алексеев катышат. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Украиналык белгилүү жаш ырчынын музыка дүйнөсүндөгү эң чоң сынактардын бирине эмне себептен Беларустун атынан катышайын деп жатканы азырынча белгисиз. Алексеевдин Евровидение 2018 сынагын жеңүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал көптөгөн ырчылардын арасында өзүнүн талантын болгон дараметин көргөз алды. Биз ага ишенебиз, деди ырчынын атайын сынакка тандалган калыстар тобунун мүчөсү. Никита Алексеев өзүнүн «Пьяное солнце», «Океанами стали» аттуу ырлар менен белгилүү. Евровидение 2018 ыр сынагы быйыл май айында Португалиянын борбор шаары Лиссабондо өтөт. Евровидение эл аралык ыр сынагы 1959 жылдан тарта уюштурулуп келет. Жылына бир жолу өткөрүлсө да, аны көрүүчүлөр 600 миллиондон ашып, сынак бир канча өлкөлөргө түз эфирде көрсөтүлөт. Япониялык окумуштуу өзүнө окшош мугалим робот жасады. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Япониялык окумуштуу Хироси Исигуро өзүнө окшош мугалим робот жасады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, Исигуро өзүн сабакта алмаштыра турган Геминоид аттуу робот жасап чыкты. Роботтун сырткы келбети окумуштуудан айырмаланбайт. Ал өзүнүн сезимдерин, эмоцияларын көрсөтүп, жасалма акыл эстин жардамы менен сүйлөй алат. Роботту жасап жаткандагы эң негизги максатым мени кайсы бир учурларда алмаштыра ала турган өзүмдүн көчүрмөмдү жасоо болчу. Келечекте мындан да жакшы ойлоп табууларды жараткым келет, деген окумуштуу. Учурда робот ичине камтылган видео камералардын жана динамикалардын жардамы менен сабак өтө алат. Нурлан Соорбеков, Ренат Иманкулов, репортер, 3 канал, интернет жаңылыктары. So we don't have any problem with the idea that